Канчалаган аялдар уртокмоктон азабын тартып өмүр сүрүшөт экен. Азыр таяк жейт дагы ыйлап сыктап көзүнүн жашын сүртүп эшикке чыгып тириликке кирип кетет экен да. Сиз эшикке чыгып тириликке кирип кеткенде эркеңиз эмне деп ойлойт? Бул байкуш мен үчүн чыдап өмүр сүрүп атат. Бул мени жакшы көрөт мага деген ой түздөп түшүнбөйт. Буга боло берет деп түшүнөт. Кийинки жолу да таяктайт. Мына канчалаган аялдар, канчалаган апалар уртокмоктун айынан каза болуп калып атышат. Балдар жетим калып калып атат. Балдар үчүн чыдайбыз деген менен балдарга биз эмне берип атабыз? Ата эне урушканда, ата эненин урушунан бала баары бир бактылуу болбойт. Эркегиңер силерди уруп атса, измена кылып атса, кеткиле бир жака. Кетүүнүн дагы эрежелери бар. Мен жашабайм сени менен, көңүлүм калды, бар сен башканы алып ал деп ыйлап сыктап кетип калбай, түйүнчөңүрдү көтөрүп айткыла күйөөңөргө. Менин жан дүйнөм эзилип атат. Менин көңүлүм өлүк болуп калды. Менин денем ооруп калды, көңүлүм ооруп калды. Мен ушунчалык кыйналып атам. Мен алсызмын. Менин башка эч нерсеге күчүм жетпей атат. Мага убакыт бер. Мен ойлоноюн. Эмнени туура эмес кылдым? Эмнени туура кылдым? Мен бир азга өзүмчө ойлоноюн. Өзүмө анализ кылып, өзүмчө жашап көрөйүн. Мен жөнүндө жаман ойлобо деп кеткиле. Балдарчы деген суроо туулат. Эми балдарды алып кет же калтыр деген эреже жок. Ал үйдө балдар кандай болот? Жакшы каралабы? Мээрим алабы? Эгер мээрим ала турган болсо, күйөөңөр жакшы карай турган болсо, кайын журтуңар жакшы карай турган болсо, мүмкүн таштап турасыңар. Бирок мен жалпы энеден баланын бөлүнүшүн каалабайм. Анткени ата дагы балага ушунчалык керек, бирок эненин мээримине бала көбүрөөк муктаж болот. Ошондуктан мүмкүн балаңарды өзүңөр менен кошо алып жүрөсүңөрбү? Айтор өзүңөргө бир пауза жарыялашыңар керек дагы өмүрүңөргө. Ойлонгула. Мен мындан ары кандай кылуум керек? Бирге туруум керекпи? Бирге турсам мен мындан ары кандай кадам тута алам? Деп ойлонгула да. Азап чегип жашап жүрө бербегиле. Айымдар, ар кимиңер ар түрдүү эркек менен жашайсыңар. Ооба, көпчүлүгүңөр силерди сыйлай билген, кадырыңарга жете билген эле эркектер менен жашайсыңар. Аялын уруп, өлтүрүп койгондор, алардын жүрөгүндө боль бар. Эмоцияларын чыгарууга ата энеси уруксат бербеген дагы эмоцияларын муж менен чыгарат. Же болбосо ата энеси ал үчүн баардык проблеманы чечкен дагы проблема чечүүнү билбейт эркек. Аялды уруп, измена кылып, бунт чыгарып чечет. Кандай болгон күндө дагы айымдар сиздерге билим керек. Ушул убакка чейин өзүмдүн өмүрүмдө да көп тажрыйба топтодум. Эфирлеримди угуп жүргөндөр билесиңер. Аял адам кайсыл жерде сүйлөп, кайсыл жерде сүйлөбөй коюшту билиш керек. Оюбузду ханыша абалында туруп, керек жерде бир акылсыз акмак боло калып жеткиргенде түшүнүшүбүз керек. Көз менен, сөз менен, өзүбүздүн ички энергиябыз менен оюбузду эркегибизге жеткире алышыбыз керек. Амал көй болушубуз керек. Анткени амалдын баардыгы аялга берилген. Биз билегибиз менен жашайбыз, тилибиз менен, амалыбыз менен жашаганды билбейбиз. Билектеги күч менен эмес, амалыбыз менен жашаганды үйрөнөлү десек, анда сиздерди айым сыры курсума чакырам. Эгер булар ушинтип курсуна чакыра берет десеңиз, анда менин курсум сиз үчүн эмес. Эгерде ким бактылуу болуп, мен дагы аракет кылайынчы, ушул өмүрдөн ордумду табайынчы, билим алайынчы деген адам болсо, анда сиздерди